Буга чейин ушул Аманга кызмат кылган балдар командасы менен келип Мадина базарга кирейин десе, ушул Мадина базарынын охранник кызматкерлери киргизген эмес экен. Чындык маалымат KG долбоору. Сейчас, пока не снимай, братан. Не, подожди. Не снимай. Подожди, должен. Подожди. Токтосоң, братан. Снимай. Через разрешение. Какое разрешение? Токтосоң, братан. Подожди. Тихо. Мен өз сен, братан. Өзүң тааныштырчы, бергечи. Могу камерага тийишпесең, камерадан билесиңби канча турат? Я знаю, ну подожди. Токтосоң, сен кимсиң? Могу удостоверениеңден көрсөтчү, ким охранник. Мондай турда смело снимай да. Не снимай. Меня снимать, братан. Я тебя понял, подожди. Мени тартып атат. 105 офис. Не снимай, должен. Могу биз Амандын аты, сиздерге мен Я понял, подожди. токтоңуз, могу Аманга операция муктаж калды. Токтос. Сен тиги. Братан, нападение. Байкен тартытам, байкени. Мен чындык маалымат KG каналымын. Өчүр дейм, өчүр. Тарта бер, смело тарта бер. Мен тартып жүргөм, еще тартам. Сабыр кылчы. Токто. 105. Тиги жака өткүн, тиги жака өт. Разрешение. Тиги жака өт. Разрешение снимай. Кимден разрешение алам? Сен өзүң тааныштырсаң, братан. Кимсиң сен? Подожди. Келесиңер офиске. Разрешение. Тез хабар. Чындык маалымат KG, Бауыржан. Снимай, смело снимай. Өчүр. Удостоверение көрсөтчү, братан. Пойдем, разрешение получим. Какое разрешение? Могу жака чыксын да. Пойдем, так. Чыксын да, могу жака чыксын да. Частный был. Какой частный, бул общественный жер. Колуңду алсаң. Сабыр кылчы, жүр. Азыр мен обращение кылып алайын. Офиске кирип, уруксат алып, анан обращение кылып бер. Как называется? Удостоверение көрсөтчү, өзүң тааныштырсаң. Как называется? Чындык маалымат KG Бауыржан десең, Хорошо. таныйт. Подожди сейчас. Ага. Не снимай должен. Меня снимать. Сен өзүң келдиң го мага. Мени тартып атат. Успокойся. Мына ушундай Мадина базарынын охранник кызматкерлери администратор разрешение ал деп базарга киргизбей тополоң чыгарган. Азыр биз тартабыз. Сен удостоверениеңди көрсөтчү, адыл. Көрсөтчү, сен мага удостоверение. Колуңду алсаң. Удостоверение көрдүм эле, безопасностьтар. Жүр. Офиске кирип, уруксат алып алып, анан тартып берди. Мен уруксат албайм мен. Албасаң жүр андан на выход. На выход? Алло. Мени карасаң, могу жигиткечи азыр бир этап операциясы $7000. Биз карапайым элден жардам сурап жүрөбүз. Ошо кирип, офиске кирип, Мен кече видео чыгаргам мен. Чындык маалымат KGгечи. Атым Бауыржан болот. Ушул жигитке бир этап операциясында могу жаш бала, 11 жаштагы балада $7000. Ушуга биз азыр жардам сурап, элден акча жыйнап жүрөбүз. Ал эми эмне үчүн силер базарга киргизбейсиңер? На каком основании? Айтчы. Неге болбойт? Неге? Алып тартып бер. Офиске кириңиз, администрациядан рұқсат алыңыз. Тартыңыз, пожалуйста. Біз просто біз Элден биз тыйын жыйнап жүрөбүз. Подожди. Жүр, бас. топто десең, mesela адам жагайрылуу адам го. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Эмне болуп кеткен сен? Мен сизге түшүндүрөйүн да, эч ким уккусу жок да. Аман 11 жашта. Тарт смело тарта бер. Токтоңуз, мен сүйлөшүп чыктым начальнигиз менен. Эмне деп атат? Аманга бир этап операциясында $7000 акча керек. Токтоңуз. Сиз мен уксаңыз, тарта бер, смело тарта бер. Экой сүйлөшүп атасың, эмне болуп атасың? Тим кой, тарт, смело тарт до конца. Могу сизге мен түшүндүрүп берейин. Сен алып койчу, экой сүйлөшөлү деп атам. Мен сага азыр сен биринчи алсаң, экой сүйлөшөлү, андан кийин Мен азыр андан кийин тарт, пожалуйста. Токтоңуз. Жаш баланы алдап атасыңарбы? Мен сени алдабайлы. Не, детский сад болуп атабы же? Мен силерден по-человечески азыр начальник разрешение берет дедиби? Камераны өчүрүп киргенде эмне деп атат? Скрытый камера менен мен эртең докажу да, эмне деген. Коомдук жайда тартпа деп атат. Коомдук жайда ким ал? Мен жарандым, Кыргызстан жарандым мен. Чындык маалымат KG долбоорун алып барсың мен. Эмнең бар? Паспортум бар. Жок. Барбы? Не документ керек? Паспортум керек? Какое удостоверение? Эмнесиң? Независимый журналист болдубу? Независимый журналист деген болобу? Болот. Каякта бар экен анда? Жарандык активист.
жарандык активист болосуң пожалуйста. Эмне жарандык активист экенсиң? Сен кичине мындай адамча сүйлөсөң. Мен адамча сүйлөштүм силер мененчи. Өчүрбө, смело тартып бер. Алчы колуңчу. Смело тартып бер. Силер мен айтып аткан нерсени укпай атасыңар да, могу жигит жардамга муктаж. Мен Мадина базарынан карапайым элден жардам сурап атам. Мамлекеттен 1 сом жардам көрүлгөн эмес. Медицинадан 1 сом жардам көрүлгөн эмес. Колуңду түшүрүп сүйлө, биринчиден кезебей мага. Экинчиден кыйкырбай сүйлө. Мен сага акырын сүйлөп атам. Андай активист грамотный адам экенсиң, сен будь грамотный сүйлө да. Грамотный сүйлөп атам мен. Кекетпей, мокотпой силердин могу отношенияларга. Мен отношениям эмне болду сага? Жаш баланы алдагандай камераны өчүр, тиги начальник жооп берет дейт. Начальник эмне деп атат киргенде? Алло. Мен Руслан. Азыр ашыра 5-10 мүнөт. Салам алейкум. Сен биринчи түшүндүрүп айттыңбы? Мен түшүндүрүп айттым байкеси. Түшүндүрүп айттым мен. Сурандым, түшүндүрүп айттым. Эмне деп түшүндүрүп айттың? Мен айттым. Мо Али аман. Балага жардам Аманга 3 жыныстык мүчөсү жок төрөлгөн биринчиден байкеси. Экинчиден оң бутун кызыл ашыгынан сынып кеткен, грыжасы бар. Жардам керек. Биз базарда болгону карапайым элден жардам сурап жүрөбүз. Болду. Мен атайын өзгөнүнөн келдим. Акчалайбы же? Мо коробка менен мо Али дагы бир жигит бар. Мен как оператор катары мо жигиттер суранган. Бизди Мадинага киргизбей атат. Бизди тиги мо жигиттер. Өткөндө муну брат бияка разрешение алайын десем киргизбей койгон. Азыр директор. Ушул жигит боюнча мен өзгөндөн келдим атайын Бишкектечи. Өзгөндөн келип мо кандай ушул жигитке же мамлекет тарабынан жардам көрүлбөсө, же медицина силерге азыр эмне керек? Болду, биз эчтеке керек базарда жүрөбүз, болду чыгып кетебиз. Жардам ушинтип жөн эле эчтеке кылбай эле турабыз. Каалоочулар элдер салат, жардам берет, каалабаса жардам бербейт. Акчаны эмнеге чогултасыңар? Акчаны ушул жигитке. Жок, силер акчаны азыр кандай коробка коюп Ооба, коробка. Же банковский Жок, коробка. Коробка. Каяка койгон атасыңар? Коробка айланып эле жүрөбүз азыр. Болду, ошол эле. Ошол эле болду. Болду. Бу эмнелери? Документтери. Ыйлагым келип турат да азыр менчи. Могу жерде бакырып ыйлагым келип, Бауыржан. Бауыржан. Сен биринчи кандай болдуңду түшүнгөн жокмун? Мен сизчи жакшы байкесиз да, сиз жакшы экенсиз. Рахмат сизге. Сизге чейин охранниктерчи эч кандай сөз уккан жок. Келип эле нападение кылып атат, мага камерага асылып атат, мага нападение кылып атат. Мен сени алтын өчүрүп койсом азыр өчүрбөй атасың. Экөөбүз адамча сүйлөшүп алсаң болбойсуң. Эмне камераңа бирөө коркпойт азыр камераны. Жердин баары камера. Муну азыр сен жөн эле басып баары элдерден эме кылышың керек. Болду. Ооба, болду. Эртең сен ушул чогулткан материалың башка мындай целде колдонгонго кепилдик бересиңби? Кепилдикти могу документтери бар, тиешелүү адамдар бар. Керек болсо азыр чакырабыз. Жок. Имеется в виду ушул сен чогулткан информацияң сен айткан максатка кеткенге кепилдик бересиңби? Могу жигиттер башка дагы аман үйүнө алып жок, аман үйүнө алып барат. Же башка дагы тиги эме болуп кеткенге кепилдик бере аласыңбы? Бере аласыңбы ошондой сен кепилдик? Тиешелүү адамдар бар. Эч кайда кетпейт. Могу жигиттер акчаны ушулар жардамга. Только жардам. Болду. Башка жакка мисалы үчүн эртең ушул чогулткан информацияңды мен азыр тартып жүрөм. Могу жигиттер кызмат кылып жүрөм. Бул жигиттердин тиешелүү көзөмөлдүк адамдары бар. Булардын акчасын алар алып барат да аманга берет. Кече биз съемка кылганбыз. Кандай акчаны алып барып тапшырды, эмне кылды, биринчи бөлүгү чыккан. Бүгүн экинчи бөлүгү чыгат буюрса. Муну сен көргөздүңбү? Көргөздүм. Эч кандай сөз түшүнгүсү келбейт, көргүсү да келбейт атат. Уккусу да келбейт атат да. Мен ыйлагыдай болуп айтып атам да, могу жигитке жардам керек депчи. Хорошо, анда сен мындай кылбайсың, Бауыржан. Мынакай бир 2 мүнөт отура турчу, мен кирип чыгайын. Кирип чыгыңыз, хорошо. Рахмат сизге. Мына сиз адекватный, жакшы байке экенсиз. Урматтуу мекендештерим, азыр мен мо жердин катыктыгынан араң турам. Атайын Өзгөн шаарынан Бишкекке келгенбиз. Мо азыркы учурда мо аманга биринчи этап операциясына $6000 топтолуптур. Дагы $1000 жыйналып калса, Кудай буйрса биринчи этап операциясы өтөт. Анан башка соода борборлору, башка базарларда элден жардам сурап жүрүшөт экен. Мо Али кызматкерлерчи ушу аманга иштеп аткан балдар. Анан мо Мадинага кирсе бир нече жолу киргизбей, уруксат бербей коюптур да. Азыр ушул боюнча мен кызмат кылып берейин деп могу жерде жүрөм азыр. Кирип кетти тиги администрация мага эмне дейт дебейсизби? Сен дейт
тиги президентке бар, бийликтегилерге бар, ошол жактагылар сага жардам берет, базарда жүрбө деген сөздөрдү айтып атат да, могу камераны өчүрүп кир, тиги сага разрешение берет, уруксат берет дегенден ишенип кирсем, болбогон сөздөрдү айтат да, намыска тие турган сөздөрдү айтат. Анан мен чыгып кеттим. Азыр тиги охранник кирип 2 мүнөт тура туруңуздар, сүйлөшүп чыгайын деп атат. Азыр күтө турачы, эмне болот экен. Монда эжекеси, мен сизге дагы бир түшүндүрүп коеюн да. Могул Аман деген жигит 11 жашта, жыныстык мүчөсү жоктолгөн, грыжасы бар, баса албайт, оң буту сынып кеткен. 3 этап операцияга муктаж, Россия Федерациясында, Москва шаарында. Азыр биринчи этап операциясына $7.000 керек экен, $6.000 жыйналыптыр, $1.000 калды. Ушул балага жардам керек. Бул баланын апасы ыйлап отур. Кече биз съемка кылганбыз, интернетке чыгарганбыз. Мен Өзгөн шаарынан келдим, атым Бауыржан болот, чындык маалымат KG каналынын долбоон алып барчысы. Эми түшүндүңүз, мен уже түшүндүм. Эмете бериңиз. Мен дагы мени сурап калса, мен айтам. Зачем ты меня снимаешь? Меня снимать. Мени таттат эжекен. Жүр. Урматтуу кыргызстандыктар, мекендештерим, азыр могу Аман деген жигитке мен атайын ошол Өзгөн шаарынан келип, могу Мадина базарында, Бишкек шаарында киргизбей охранниктер могу жигиттерге тоскоолдук жаратып аткан экен. Маселе чечилди буюрса. СБ главный тиги администратор бүт бардыгы уруксат берди. Могу жерден азыр ушул Аманга ушул элдерден жардам сурап, кызматыңарды уланта бергиле деди. Буюрса баары алдыда, баары жакшы болот. Азыр биз жумушубузду улантабыз иншалла. Керек. Ушул бутума операция алганга жардам берип кетиңиздер. Мындан мурун мен таарысында операция көкөт таарысына операция алганга эжелер жардам берип кетишкен. Аларга да терең рахмат айтам. Алар разы болсун, аларга дагы оорубасын, ден соолугу жакшы болсун. Мама да рахмат, мен өстүрүп алып, мен чыдабай элдиматка. Ошого сана жакшы болуп кетишине жардам. Башталды. Азыркы учурда Аман деген инибизге $6.200 чогулуптур. Бул жигиттин үйүнө кече барганбыз. Оң бутунун кызыл ашыгынан сынып кеткен. Жыныстык мүчөсү жок төрөлгөн, кичүү сайрасы токтобойт. Андан сырткары тиги белинде грыжасы бар. Монтип коляскада отурат, өз алдынча баса албайт. Ушул жигитке азыркы учурда 3 этап менен операцияга муктаж. Анткени бир этап операциясына $7.000 акча каражаты кетет экен. Анан 3 этапта өтөт экен операциясы. Эми бул Амандын үй бүлөсүнүн жашоо шарты аябай оор. Апасы ыйлап отурат. Мамлекет тарабынан эч кандай жардам көрүлбөптүр. Медицина тармагында дагы эч кандай жардам көрүлгөн эмес экен. Анан ушул жигитке кызмат кылган балдар могу карапайым элден айланса болот. Ушул элдерден кичине тыйын тыпыр жардам болуп калабы экен деп ушул базарларды, коомдук жайда жайгашкан соода борборлорун кыдырып жүрүшкөн. Анан келип туруп могу Бишкек шаарында жайгашкан Мадина базарынын эсбулары администрациясы уруксат бербей бул жигиттерди кууп чыккан экен. Анан мен атайын Өзгөн шаарынан Бишкекке келип отурам. Ушул Амандын үйүнө барып кече кабар алганбыз. Бүгүнкү күнү азыркы учурда тиги Мадина базарынын администрациясы эсбуларынын бардыгы уруксат берди. Буюрса дагы бир соода борбору бар экен. Алар дагы ошону уруксат берген эмес экен, киргизген эмес экен. Ал жака дагы барабыз. Биз менен бирге боло туруңуздар, дуа кылып коюңуздар Аманга. 3 этаптагы операциясына акча табылып калсын, жана операциясы ийгиликтүү өтсүн. Бизге окшоп 6 саны аман болуп, бул 5 күндүк жалган өмүрдө максатына жетип, бактылуу өмүр сүрүсүнө биз дагы дуа кылып, салымыбызды кошуп коелу. Биз менен бирге боло туруңуздар. Аман айтсаң, азыр эми Кудай буйруса, Алла кааласа, могул
биринчи этабына акча $6.000 топтолуп калыптыр. $1.000 калыптыр буюрса. $7.000 болсо биринчи этап операция болот. Андан кийин Алла кааласа экинчи, үчүнчү этаптагы операциядагы мен ойлойм акча табылат деп, анан ошол операцияң ийгиликтүү өтүп, Кудай буюрса, ден соолугуң чыңдалып калса, кийин ошол келечектеги максаттарың кандай, келечекте ким болгуң келет, ошол өзүңдүн алдыңа койгон максаттарыңды айта кетсең. Assalamu alaikum arkadaşlar. Benim adım Aman. Ben 11 yaştayım. Ben çoğunluğunda doktor bolgum келет. Мага окшогон балдарды бастырып, мага окшоп кыйнашын каалабайм. Алар жакшы, имандуу, акылдуу болушун каалайм. Алар бардыгы мендей кыйналып, ооруп, алып, акча топтоп кыйналышын каалабайм. Алар доктор Аллахтын берген сыноосун мен жазап, жакшы операцияларды кылып, балдарды операция кылып баарын аяктырам. Кудай буюрса, мен чоңуунда доктор жана футболист болгум келет. Мен чоңуунда ойноп, досторум менен да азыр ойногум келет. Ошого азыр операцияма акча керек. Рахмат, ойлогон ой максатыңа жет. Аллах Таала улук зат, кадыр зат, мээримдүү зат. Бул сыноо инем. Алла кааласа оору берет, артынан кааласа шыпасын берет. Келечегиң алдыда, кайгырбагын, жүрөгүңдө ниетиң эмне болсо, максатың эмне болсо ошол болот буюрса. Калың, карапайым эл журт бар экен. Акча табылат. Кудай буюрса, операцияң дагы ийгиликтүү, жыйынтыктуу өтүп, ден соолукта бол. Анан алдыңа койгон максаттарыңа жет. Кийин сен чоңоюп, врач болуп, анан сага окшогон жардамга муктаж, сенден кийинки адамдарга жардам берген ушундай улуу инсандардан бол. Кудай буюрса, баары жакшы болот.